Качан сен ошол нерседен чыккан кезиңде гана сенде өсүү башталат. Демек эл сенин аркаңан сүйлөп атса, демек билгин сен элдин астында экенсиң деп. Ошол жактан аны жамандап атат, ага караганда мен жакшымын деп өзүн далилдеп атат. Бул кичинекей баланын биік көтөрөт да ошол нерсе ушактоо менен өзүн көтөрөт. Жакшымын, кыйынмын деген нерсе менен калгысы келет да. Бирок сен эч качан бар тараптан жакшы боло албайсың да. Ассаламу алейкум, Назигайым подкастынын сүйүктүү көрөрмандары. Бүгүн биз сиздерге эң кызыктуу актуалдуу темалардан кайрадан талкуулайлы деп келдик. Жанында болсо психолог жана интимдүү насихат тренери Ася Шербекова. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бүгүн биз аябай эле актуалдуу болгон, негизи эле бул азыр эмес, дайыма эле актуалдуу. Эл эмне дейт? Кайсыл жерге барба, эмне салт-сана уюштурба, же болбосо эмне иш кылба, азыр бул ишти кылып койсом эл эмне дейт? Үйдөгүлөр эмне дейт, туугандар эмне дейт деген сөз болот да. Бул негизи биздин каныбызга сиңип кеткен нерсеби, же болбосо мунун кандай плюстары жана минустары бар? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Же болбосо эл эмне дейт деген нерсе такыр эле керек эмес бизге. Эл эмне дейт деген, элдин балдары деген негизи биздин аябай мындай ар бир үйдө бар го. Эл эмне дейт, уккандар эмне дейт, же болбосо кошуналар эмне дейт, укса эмне дейт деп. Бул эми өзүнүн ою жок да. Мындай айтканда, элдин ою менен жашаган, негизи өзү патологиянын белгиси да. Патология деген оору экенин белгиси. Бул биринчи депрессиядагы адам, мындай айтканда, психологиялык тараптан жетилбеген адам деп айталы. Ал өзү патологиядагы, мисалы, ооруп атканын белгиси, жан дүйнөсүнүн ооруп атканын белгиси да, биринчи белгиси. Элдин ою менен жашоо, башка адамдардын ою менен жашоо. Өзүнүн ою жок, өзүнүн бир пикири жок, же болбосо өзү маселе чече албаган адамдардын баары эле ал элдин ою менен жашайт. Бул көрүп калса эмне дейт болду экен, бул эмне дейт болду экен. Дагы эң мындай эмеси, коркунучтуусу, даже бир өзүнө бир жакшы нерсеге ыраа көрбөйт да. Жакшы нерсе алганда дагы даже уялат. Мен муну алсам эл эмне дейт? Эми балким да жакшы окууларга окуганда дагы даже өзүн мындай чектейт. Баардык жерде эл эмне дейт деген мындай эмне болот да, рамка болот. Бул ичинде жүрө берет да. Андан ары өсүүнү, же болбосо өнүгүүнү, кыскасы алдыга кете албайт. Дайым бир капкандын ичинде камалган. Ал ушул эл эмне дейт деген сөздүн ичинде. Качан сен ошол нерседен чыккан кезиңде гана сенде өсүү башталат. Ал өсүү өзүңдүн мындай оюң пайда болуусу да. Бардык өнүккөн адамдар, өсүп кеткен адамдар, алар эл эмне дейт дегенден чыккандар да. Эл эмне дейт, элдин оюнан чыккандар, мындай айтканда. Элдин ою бир күнү бир алымдын айтканын угуп калган болчумун. Демек эл сенин аркаңан айтып атабы, сүйлөп атабы, демек сен элдин алдындасың депчи. Ал элдин ошондой сөздөрү, сени ушактаган сөздөрү, сени жамандаган сөздөрү сага тепкич болуп, сени дайым андан өйдө кете мындай, сени өйдө көтөрө берет депчи. Демек эл сенин аркаңан сүйлөп атса, демек билгин сен элдин астында экенсиң депчи. Негизи өсүп бараткан адамдардын аркасынан сүйлөө, же болбосо аркасынан сөз кылуу өспөй калган адамдардын адам экениңди көрсөтөт. Ал колдобой тескерисинче мына буттарды тартуу, же болбосо аркаңдан ушактоо деген сөз да. Бизде ушу ушактоодон коркот. Себеби биздин деген мындай тарбиябызда, менталитетибизде, же болбосо мындай СССРден кийинки учурда деп айтайынчы, өздөрүнүн ою жок, мындай эмнеде жашап калдык го эми азыркы учурда. Көпчүлүгүнүн кыйын адамдардын баарын өлтүргөндөн кийин, баягы СССР малындагы азыр бүт бирөөнүн ою менен жашаган адамдар көпчүлүк, мындай 90% ашык ушундай адамдарбыз да азыркы кезде. Кыйындардын баарын өлтүрдү, анан баардыгы сатылмалардын небере чеберелерим көбүнчө ушундай калганбыз да. Биз көпчүлүгү ошондой абалда да. Анан ошон үчүн баягы тарбиялаганда кичинекей кезинен баштап эмне дейт, кой, бул эмне дейт, бул эмне дейт, бул көрсө эмне дейт, мындай деп айтат деп олтуруп, баягы адамдардын сөзүнөн корко турган кылып, демек ошонун баары жаман экенин аң сезимге киргизип койгон. Азыр эми чоңоюп калса дагы адамдар мындай коркушат да. Балким бир
азыр эми личный бир эмне бар го, өздөрүнүн чек арасы жок, өздөрүнүн бир кандайдыр бир багытын менен кетиш керек да, мисалы кесип же болбосо башка. Балким элге өтө пайдалуу адамдар көп болушу мүмкүн. Өтө пайдалуу адамдар же болбосо элге бир мындай керек адамдар көп болушу мүмкүн. Бирок ошол нерседен чыга албайт да. Ошол нерседен ошо рамкага кирип алган, ошол нерседен өтө албайт. Даже мен өзүм көп адамдар менен иштедик го биз. Врачтар бар, менмин деген билимдерди алган күчтүү адамдар бар. Даже ошолор дагы мен чыксам эл эмне дейт, бул эмне дейт деп отуруп, алар даже ошо пайдалуу нерселерин элге мындай жеткиргенде коркушат да. Ушундай адамдар бар да. Канча жылдык, 15 жылдык билимдери бар. Элге ушунчалык керексиздер деп айтсаң дагы, бул эмне дейт, бул мени көрсө бул эмне дейт деп отуруп, баягы пайдалуу нерселерин айтып чыга албагандар да. Чыга албайт да, мындай айтканда көпчүлүк. азыр айтпадыңызбы, ушактоодон элдер коркот депчи. Бирок илгерки кезде бир адамды ушактаганда артынан белек алып барып берип, рахмат ушундай менин артынан сүйлөп берсең деп айтат го. Сахабалар учурунда. Сахабалар учурунда. Мен мага сооп жазып сен күнөөңдү алып алдым деп. Күнөөмдү жууп турсуң депчи. Ошончо экен. Негизи ушактан коркпош керек, эмне деп коет, эми эл жүрөктүүлүк тайынбастык керек болот экен көп жерде. Бул жерде деген сен ушактан коркуп атасың го. Ошол эле кезде ким ушактайт деген нерсе бар да. Сени ким ушактайт? Сени өзүнүн сага караганда сага жетпей жаткан, сага караганда ылдыйк адамдар ушактайт да. Алар өздөрүнүн ички жан дүйнөсүн көтөрүш үчүн мен бул адамга караганда жакшымын деген нерсени далилдеш үчүн ушактайт да. Ошону далилдеш үчүн башка адамдар, жанындагы адамдар, башка адамдар эгер өсүп бараткан болсо, аны түшүрүш үчүн. Ага караганда мен жакшымын деп берип атпайбы? Ушактаганда аны жамандап атат, ага караганда мен жакшымын деп өзүн далилдеп атат. Бул кичинекей баланын биик көтөрөт. Ошол нерсе ушактоо менен өзүн көтөрөт. Алар өздөрү деңгели ылдый адамдар болуп атат да. Сен канчалык өзүңдү көтөрө бере турган болсоң, андай сыяктуу ушактоодон сен чыгасың да. Ал ушактоого сен мындай башың оорубай калат, мындай айтканда. Туура айтасыз. Анан ушул эксперттер өзүнүн сферасында кыйындар. Мисалы профессионалдар эмнеге чыгышпайт дегенде, балким өзүнүн репутациясын түшүрүп алам же болбосо мен бир туура эмес кетирип койсом, мени элдер жаман көрүп калат деген, балким өзүнө болгон мындай сүйүүнүнбү же болбосо ишенимден аздыгы болот дейсизби? Наоборот, ал өзүнө болгон ишенимдин аздыгы да. Алар дайым мен жакшымын, кыйынмын деген нерсе менен калгысы келет да. Бирок сен эч качан бар тараптан жакшы боло албайсың да. Даже пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды дагы качан пайгамбар болуп чыккандан кийин, пайгамбар болгонго чейин ал чынчыл болгон, элдин эң алды болгон, аманатка бекем деп баары жакшы көрүшкөн да. Качан ал пайгамбар болуп адамдарга исламды жайып, адамдарга жакшылык кылып баштаган кезде пайгамбарыбыздын аркасынан баардыгы душман болуп көптөр чыккан да, мындай айтканда баардыгы дебейли. Көптөр пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды жалганчы деген, бакшы деген, көз ачык деген, кыскасы бунун максаты эмне болду экен, максаты аял болсо кыздарыбызды берели, эмне болду экен, ушундан ушул түшсүн деп баягы пайгамбарыбызды буттан тартып башташкан да. Баардыгы намаз окуп аткан кезде үстүнөн уйдун бообун алып келип төгүп, кыскасы кыздарын өлтүрүп, эми көп нерсе кылган да. Пайгамбарыбызга качан ал пайгамбар болгондон кийин, пайгамбар болгонго чейин эч ким аны жаман көргөн эмес да, пайгамбарыбызды Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды. Ошон үчүн адамдар эгерде колуңан келип атабы, адамдарга пайдаң тийип атабы, аны адамдарга жеткирүүнү мен норма деп эсептейм. Себеби сен аркаңда, сен ошо билимиңен, эми Аллах Таала акылды берген адамдар бар да. Акылды деле Аллах Таала берет да. Баардык адамдар бирдей эмес. Мисалы сахабалардын ичинен деле иргелип чыккан сыяктуу Абу Бакир радиаллаху анху деп 10 сахаба мисалы 5 менен сүйчүлөнгөн го. Ошондой сыяктуу адамдардын ичинде дагы Аллах Таала өзгөчө жараткан акылдуу адамдар көп, акылдуу инсандар көп. Алардын акылын башка адамдарга балким керек болот да. Ошон үчүн ал өзүнүн сүйгөнлүктөн же болбосо өзүн мындай кыйнагандыктан эмес, просто алар өздөрү кандайдыр бир сөзгө калуудан коркот да. Ал сөзгө баары кала берет, ал норма деп эсептейм. Сен аркаңан баары сүйлөй беришет адамдар, дей беришет, Байдулла Сарногоев дайым ырын жакшы ырсаптарын айта берем го. Ал мени итсин деди, ооба дедим, тек гана терикпестен күлүп туруп, эмне кылам жаман айтып жаакташып, мен анын ит экенин билип туруп. Демек, алар өнүккөн адамдар
мен алар ит деп аткан болсо мен аларга теңелбейм себеби анын мен көрүп турам ит экенин дейт да. Нормада өзүң эмоциональный интеллектти өстүрө турган болсоң, өзүңдүн ички жан дүйнөлүк, анда андайларга терикпей каласың да. Алар айтты, дедиби, ал нерсеге терикпей каласың. Ошон үчүн адам өсүш керек да, ички тараптан. Ошондо баардык адам ал нерседен чыгат. Эл эмне дейт деген нерседен чыгат да. Ички тараптан өсүү дегенде мисалы үчүн кандай аракеттерди кылат, эл эмне дейт? Ички тараптан өсүү дегенде ал элдин ою экенин, анын баарын мындай эмоционалдык тараптан кабыл алуу, ал нерсеге терикпөө да. Ал айтып аткан болсо, аны акыл менен карап, демек ал өзүнүн ички абалы ушундай, балким ички абалында анын өзүнүн абалы сен өсүүңдү каалабай атат. Ошондой эле кабыл алуу да, баарын норма катары кабыл алуу. Жана айтып кеткендей, пайгамбарыбыз Мухаммед дагы түшүрүүгө аракет кылышпадыбы? Пайгамбарыбызды канча ташбаранга алып, аны токтотобуз деп аракет кылды, бирок пайгамбарыбыз эч токтоткон жок да. Ал улай берди. Ошонун аркасында азыр мындай ислам дүйнөгө жайылды да. Ошондой сыяктуу, мисалы сен аны токтобо, элим эмне дейт деген нерседен кыскасы чыкмайынча адамдар өсүп өнүгө албайт да. Ал рамкада. Түшүнүктүү. Демек, эл эмне дейт бизди артка эле тартат, Бизди артка тартат, жалаң артка тартат. Ошого жакшы иммунитет иштеп чыгышыбыз керек экен, ичибизде. Ички жан дүйнөлүк тараптан туруктуу болуп, энергиясы ички жан дүйнөлүк тараптан өсүү, эмоционалдык тараптан өсүү, бул өтө маанилүү да. Ошол нерселерге энергияңды коротпоо да, мындай айтканда. Түшүнүктүү. Анда бул подкастыбызды ушул жерден жыйынтыктайлы. Эгер сиздерге кызыктуу боло турган болсо, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды комментарийге жазыңыздар, тартынбаңыздар жана лайктан аянбаңыздар. Ал эмесе менен кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз. Буюрса, Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Саламаттаңыздар.